Саламатсыздарбы гүл сүйүүчүлөр. Бүгүн мен мына ушул гладиолус гүлү жөнүндө айткым келип жатат. Гладиолус гүлүн көптөн бери өстүрүп келем. Караңыздар, меники мына ушундай болуп өсүп калды. Бирок дагы деле гладиолус гүлүн тигем. Бул баары бир гүлдөп берет. Гладиолус гүлдөрүнүн эч кандай капризи жок. Мындай ооруп калат, анан кыйналат, суу жетпесе солуп калат, андай мындай деген билбейм, менде андай деле жок. Эч эле жакшынакай болуп эле, сонун болуп эле өсө берет. Гладиолус гүлдөрүн гүлдөп берет, бажырайып, сонун болуп. Болгону мына ушундай кылып трипс деп коет. Мына ошол зыянкеч гана ушуну жеп коет. Бирок баары эмес, бир гана ушунда гана байкадым. Калганы бүт сонун бойдон. Мынакей ушул гладиолус гүлүн алгым келип, анан өтүп кеткем да. Анан кайра базарга барып, анан кийин дагы жакшы мага буйруган экен калыптыр. Анда дагы пакети ачык, мына ушундай пакети ачык, ичинде 7 эле штук калыптыр. Мейли 7 болсо дагы алдым. Гладиолус гүлүнүн пиязчалары кандай болот десеңиздер, мына ушундай болот пиязчалары. Муну тазалап да коюшат. Азыр ачып көргөзөйүн. Мындай ачыгы бар. Муну тазалап коюшат. Тазалагандан кийин мына мындай болуп калат. Ушул пиязчадан башкача нерсе көрдүм да. Карасаңыздар, капталынан дагы чыгып алган. Негизи бул жерден өсөт. Бул жагынан тамыр алат, бул жагынан мындай стрелкалар чыгат. Гүлдөйт. Гладиолус гүлү бирок бир эле жолу гүлдөйт. Бир стрелкадан бир гүл чыгат. Болду, ошо менен бүтөт. Бир айдай гүлдөп турат. Гүлдөгөндө кандай десеңиздер, мына моундай болуп гүлдөйт. Бир гүлдүн мынау бир гүл. Бул экинчи гүл. Бул үчүнчү гүлү. Бир эле сабактан бир эле гүл чыгат. Муну билбейм, может бунусу да гүлдөп берет. Кызык эле. Мына ушундай гладиолус гүлүн, бирок мен бир орус менен сүйлөшүп калдым. Айтат, менден такыр өспөй койду. Гүлдүн түрүн өстүрөт экен, бирок гладиолус гүлүн өстүрө албайт экен да. Эмнеге десек, ошо мындай өтө эле нымдуу, жер нымдуу дейт да. Ал чүйдүн ылдый жагы билесиздер, чүйдүн ылдый жагы нымдуу келет дагы, анан ал жакка өстүрө албай койдум дейт. Ал эми биз чүйдүн өйдө жагында болгондуктан тоо тарапта кумдак, таштак жер келет да, биздин огород мына ошол жерге сонун өсөт. Жөн эле тийип коем. Эл менен кошо сугарып коем. Болду, өсө берет. Эч кандай билбейм, азык деле бербейм. Жерде эми кыкарлаштырып коем да, мына ошол азык буга жетет. Негизи ардактаа өстүрсө жакшы эле болсо керек. Бирок бул луковица среднийге кирет да. Мындай чоң жакшынакай балтайгандары дагы бар. Алардан ошончолук чоң гүлдөп берет. Гүлдөр узун, чоң болуп. Ал эми булардыкы средний болгондуктан бир аз кичине гүлдөп берет. Мындан да кичинекейлери бар. Гладиолус гүлдөрү кандай болуп көбөйөт десеңиздер, бул түйүнө, бул жерине толтура бала байлайт. Балдары көп жыш болуп калат дагы, анан ошол балдарынан көбөйөт. Мына мен карасаңыздар, балдары мына ушул жакка эгип салгам, энелерин бул жакка эктим. Кыштайт, бизде Кыргызстанда кыштайт. Именно чүй жергесиндемин, чүй жергесинин Кызыл Туу айылындамын. Бизде кыштайт. Калат, казып албайм. Ушул жерден эле калат, кайра жылда эле чыга берет. Жылда даже жыш чыгат, анткени балдары кошо чыгат мунун түйүнөн. Анан бир 3 жылда же 4 жылда барып казып, кайра аралыгын алысыраак кылып отургузуп койсок болот да. Антпесек өтө эле жыштанып кетет. Анан байкадым, мындай чоң, болушунча чоң мындай пиязча алсаңыздар, чоң гүлдөп берет. Бирок
ал балалап кетет дагы өзү бул канчалык чоң болгон сайын ошончолук чирип калат да. Анткени балага берет, баардык жашоосун балдарына берет дагы, болду андан кийин анан балдары чоңоет. Ошондой экен да. Мен ошону байкадым. Мисалы булар дагы бир 2 жыл ушул бойдон бир аз чоңоет, анан кийин барып анан түшүнбөдүм, кызык да экен да. Булнусу чирип кайра бул жагынан өзүнчө пиязча байлайт экен. Ар кандай казып көрдүм, ар кандай пиязчалар бар экен. Былтыр казчу эмесмин, былтыр казып балдарын өзүнчө отургузуп, чоңдорун өзүнчө отургуздум. Жазында отургуздум буларды. Эрте жазда. Даже бир каар да калды. Үшүк албайт пиязчалары булардыкы, үшүк албайт. Лилиялардыкындай эле суукта кала берет. Эшикте эмес, конечно, үйдө сактадым, бирок деген жердин түбүндө болсо кала берет, үшүк албайт да. Мына ушундай гладиолус гүлдөрүн жылда өстүрүп келем. Азыр менде бир 100дөй энелик, балдарын санаган деле жокмун. Балдары ушунчалык көп. Балдарын буудай сепкенде эле сээп туруп эле анан көмүп койдум. Анын мындай тамырын мындай кылып отургузган жокмун, алар деген аябай майда чоң аралашты. Анан кийин буудай сепкенде эле сээп бир лунка жөөк кылып туруп эле анан ошого сээп туруп эле анан жаап койдум. Мына ошол балдары мына ушундай болуп жыш болуп чыгып алган. Гладиолус гүлдөрү барбы сиздерде? Гладиолус гүлдөрүн ушундай эч кандай өстүрүсө болот, эч кандай кыйынчылыгы жок. Сонун гүлдөрдүн бири, болгону гүлү бир айдай эле турат. Бир айга да жетпейт. Мисалы бул гүлү, биринчи бул ылдыйынан гүлдөп баштайт да. Мунусу гүлдөйт, анан мунусу гүлдөйт, анан бул жагы, мисалы бул жагы ачылып кете берет да, мындай болуп ачылып кете берет. Анан эң арткысынан ошол үстүнкүсү гүлдөйт, бирок бул жагы уже чирип баштайт да анда ылдыйкылары солуп баштайт. Мына ушундай сонун гүлдөрдүн бири. Бул гүлдөрдү мен букетке иштетем. Бул как раз ушу букетке сонун болот. Мен ушул өң караңыздарчы, кандай сонун өң. Мындай өң менде жок чынында. Сиреневый бир башкача өң бар. Жазында жайында гүлдөгөндө көргөзөм. Катталып алыңыздар. Чогуу байкайбыз гүлдөрүн. Түрлүү өңдөрү бар. Бирок ушул өң жок деп ойлойм. Көгүш, сыя өң аралашып кеткен көгүш өң экен да. Анан ак өң жок эле. Быйыл дагы жырманап келип отургузуп койдум. Көрөм. Ак аралаш деп берди. Көрөлүчү. Мына ушундай гладиолус гүлдөрү жөнүндө болду. Гладиолус гүлдөрүн коркпой эле алып эге бериңиздер. Гладиолус гүлдөрү аябай сонун гүлдөрдүн бири. Болгону ошо көпкө гүлдөбөгөнү. Көпкө эле гүлдөйт, башка гүлдөргө салыштырмалуу жакшы эле гүлдөйт бирок. Мисалы мына карасаңыздар, буну менен мунун боюн карасаңыздар. Бул мисалы кыска да. Бул эрте гүлдөйт, бул кечирээк гүлдөйт да. Ошондо мисалы бир жерге мындай эмес, жыш кылып отургузуп койсоңуздар, бири гүлдөп бүткөндөн кийин мунусу гүлдөйт, андан кичиреги гүлдөйт. Мына ушундай болуп, биринин артынан бири гүлдөй берет. Мен да ошондой этапта эктим. Биринчи буларды эктим, андан кийин жанына дагы эктим, андан кийин дагы эгип атам. Мынакей ошо этабы менен гүлдөсүн деп. Мына ошондой кылсаңыздар, тынбай гүлдөп берет да. Гладиолус гүлдөрү жагабы сиздерге? Эми буну илгерки гүлдешиңиздер мүмкүн, бирок илгерки болсо дагы эч кандай модадан түшпөй сонун болуп келе жаткан гүлдөрдүн бири. Гладиолус гүлдөрү. Мына бул жерде окуп берейинби? Бул деген сонун ушундай гүл деп жазылып турат да, сонун деп. Даже срезкага сонун
букеттерге жакшы жарап берет деп. Гладиолусту ачык күндүү жерге отургузуңуздар дейт. Өтө чакчайган болсо анда кичине түш маалда көлөкө болуп турса андан жакшы дейт. Анан слабо кислый почванын pH'ы слабо кислый болсо андан жакшы дейт. Анан обязательно мындай дренаж коюңуздар дейт да. Булар ошон үчүн кумдак таштак жерде жакшы өсөт деп атам. Эгер андай болбосо анда дренаж деп коет, жанагы кум, шагыл аралаштырып түбүнө таштаңыздар деп атат да. Мына ушундай. Анан обязательно азык берип туруңуздар деп жазыптыр. Көрдүңүздөрбү? Мына ушундай гүлдөр. Бою болсо, бул гүлдүн бою 80-110 сантиметр дейт. Ооба, ошондойго барат. Бирок бул луковичкалары средний болгондуктан анчалык 80-ге барса керек, бою узундар 1 метрден ашат чынында. Мына ушундай сонун гүлдөрдүн бири гладиолус жөнүндө болду. Эгер мен айтпай калган болсом дагы эмнесин комментарийге жаза кетиңиздер. Жаккан болсо, бир аз да болсо пайдалуу болгон болсо, анда лайк басып катталып алыңыздар. Гладиолус мына ушул гүлдөрдүн гүлдөсүн чогуу байкайлы.